Эми биз аябай кубанычтабыз ушул пилоттук мектеп болуп ушул проектке киргенибизге. Эмнелерди жетише алдык, эмнелерди бизге жасап берди. Биринчиден бизге 2 интерактивный доска беришти. Аны илип койдук дагы интернетти туташтырдык. Ал интернеттен мугалимдерибиз абдан көп жанакындай дополнительный материалдарды алып атышат, сабактарга колдонуп атышат, балдарга билимдерди берип атышат. Ошол бизге аябай ыңгайлуу болду. Анткени ушул мезгилге чейин бизде бир дагы интерактивный доска жок болчу. Анан эми дагы эмнени алдык? Бизге видеонаблюдение орнотуп беришти. Бизде мурун дагы видеонаблюдение бар эле, бирок жетиштүү эмес эле. Азыр ушул видеонаблюдение аркылуу биз бардык мектептин территориясын камтай алдык. Ал дагы ушул балдарга жанакындай коопсуздук жаратып берди. Андан сырткары ушул проект аркылуу бизге жанакы кароосуз болгон кабинетке ушул мектептин өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпеген ремонт жасаганга ошону проект аркылуу жапжашынакай кылып туруп мектепти ушул кабинетти теплый пол установили, жакшынакай кылып туруп евро ремонт жасап беришти. Ушул класста балдар 3 сменада азыр билим алып атышат да. Анан дагы биз ушул проект аркылуу эмнени үйрөндүк? Биз мурун жанакы баягы танепис мезгилинде класстарды проветривание жасайт болчубуз да. Анан жөн эле жанагы форточкалар ачып койдук элек. Азыр биз сквозное проветривание кылганды үйрөндүк. Ошол сквозное проветриваниени биз башка мектептерге дагы жанагыны үйрөттүк да. Анткени видеонаблюдение бардык эле ушу Жалал Абад шаарында бардык мектептерде видеонаблюдение бар. Аны ушул ата-энелердин жардамы менен орнотулган. Анан дагы эмнени айтып кетким келет? Биз азыр мына семинарда дагы көп нерсени алдым да. Эмнени алдым? Биз жанакы стандарт болгон ушул көк түс, ак түстөгү менен эле чектелбестен ушул фойелерди, коридорлорду жанакындай жарык түстү дагы колдонсок болот экен да. Мен ошону да башка мектептерге мисалы мындай сунуштап кетет элем да. Бул дагы бир необычный болот экен да. Анан ушул проекттин эмнеси жакшы? Бул ушул мектепке бир гана окуучу дагы эмес, ушул мугалим дагы өзүн коопсуз сезгени аябай жакты да. Анан ушул проектти биз кирип жатып азыр жөн эле отурбастан ата-эне менен да иштеп атпайбызбы? Ата-энелер дагы аябай колдоп ушул проекттин аркасынан бизге биринчи этажга полностью жанагы эскирип калган, кээ жери чирип кеткен жанагы терезелерди пластикага алмаштырып беришти да. Азыр ушул биздин биринчи этажыбыз абдан кенен жарык да болуп калды.